Эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, аны менен мен Алмаш Бараталиева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгүнө назарыңыздарды бурабыз. Сузак районуна жана Жалал Абад шаарына киргизилген өзгөчө кырдаал режими алынды. Жалал Абад облусунун Сузак району жана Жалал Абад шаарына өзгөчө кырдаал киргизилген. Буйругу атайын буйрук менен күчүн жоготуу деп табылып, өзгөчө кырдаалдар алынып салынды. Кечээ күнү Ош шаарында дагы ири өрт кырсыгы жүз берди. Сузак районунда жылдын мыкты окуучусу аныкталды. Быйыл ойлоп атабыз, спонсорлорду дагы айыл өкмөттөрүнүн жардамы менен ушул окуучуларды скөлгө алып барсак деп. Бул апта башында Жалал Абад областында өзгөчө кырдаал катталды. Тагыраак айтканда 29 апрель күнү саат 10 чамасында Сузак районунун Курманбек айыл аймагына караштуу Сары булак айылында жүргөн көчкү Көгарт дарыясын бөгөп калган. Бул багытта кененирээк Байгазы Райымкулов айтып берет. Сузак районунун Курманбек айыл аймагына караштуу Сары булак айылындагы 29 апрель күнү эртең мененки саат 10 чамасында жүргөн көчкү Олеке колот аркылуу өткөн Көгарт дарыясын бөгөп калган. Жер көчкүнүн жүрүшүн жергиликтүүлөр төмөндөгүчө баяндашат. Кечээ күнү эртең мененки саат 7-де ушундай кабар барып калды. Ушу көчкүнө да жаракалар пайда болду деп. Анан ошол жаракалар тетиги турган эмеден жардын башында саат 8-дерде жарылды жер. Жер жарылып, анан жыла баштады. Ошол сарай жактан тарсылдап, наркы үй жактан уже посадка бере баштады. Саат ошентип саат 9 болуп калды. 9-дан 9:30га чейин неменин көчкүнүн ылдамдыгы күчөй баштады. Күчөй баштап саат 10дон өтүп, мындан 20 мүнөт өткөндө сууну тосту. Сапсым мына келип, мына сууну тосуп, вообще эчтеке акпай калды. Сайга көздөй агалган көчкүдөн улам топтолгон суунун көлөмү 600 000 куб болгонун адистер ырасташат. Мындай абал суунун нугун кармап турган дамбаларга да зыян алып келиши мүмкүн. Ал эми 30 апрель эртең мененки саат 10га чейинки маалымат боюнча топтолгон суу 30 куб өлчөмүндө агып чыгууда. Жалал Абад областык гидрометеорология борборунун берген маалыматы боюнча азыркы убакта 2018-жылы 30 апрелдин саат азыркы 9:00 суунун деңгээли ушул платина болгон жерде суунун чыгымы чыгып атканы, сброс болуп атканы 30 куб кетип атат. Азыр биз көрүп эсептеп чыктык. Суунун куюлуп атканы приходу 15 куб. 30 апрелде Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри көчкү болгон аймакка келди. Учурдагы кырдаалдын абалы менен таанышкан министр коопсуздук үчүн түзүлгөн штабты азырынча жоюуга эрте экенин ырастады. Ушул айылда азыр бир деле үй көчпөй, ушундай айылдар көп болуп кетип атат да. Мен ойлойм, мына бүгүнкү күндө не только бул көчкүсүз жок деле бүгүн уже мына жаз айы келип атат. Сузак районунда уже май айынан баштап ушул айдын аягына чейин эң погоданын дагы бир жаап сел кооптуу жерлерибиз көп. Ошон үчүн техникалар уже бул жерде турат. Көчкүнүн кесепетинен топтолгон суунун кедергиси Көгарт дарыясына жакын аймактарга кооптууну жаратты. Анда областтык бийликтин буйругуна ылайык кооптуу делген аймактагылар коопсуз жактарга чыгарылуу тапшырмасы тараган. Мындан улам Кызыл Туу айыл аймагына караштуу Жаңы Ачы айылынын эли да окуя катталган күнү айылдан чыгарылды. Саат 1ден баштап элдерге билдирүү бердик. Ушу коопсуздук немеси элдерди акырындык менен айтып, кечке элдерди үйлөрүнөн чыгарып, ушу коопсуз жайларга чыгарып, түнү менен өзүбүз айылдын четинде дежурстводо, очередь менен дежурство турдук. Техникаларыбыз менен Өлкө аймагында 4000ден ашык кооптуу аймакта жашаган калк бар. Алардын басымдуу бөлүгү Сузак районунда. Андыктан тилсиз жоонун кесепетинен жабыркап калбоо үчүн көчүп чыгуу чараларын көрүүнү адистер эскертишет. Байгазы Райымкулов, Улукбек Бурунбаев, Бекмат Алишер уулу, Сузак району. Ал эми тийиштүү кызматтардын жүргүзгөн иш-аракеттеринин негизинде жер көчкү кесепеттери зыянсыздандырылып, кечээ күнү күндүзгү саат 13:00 карата Сузак районуна жана Жалал Абад шаарына киргизилген өзгөчө кырдаал режими алынганын Жалал Абад областынын өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын башчысы Дайырбек Каримов маалымдады. 30 апрель күнү түштөн кийин өзгөчө кырдаалдар жоюлуп, облустук жарандык коргоонуунун башчысынын тарабынан чыгарылган Жалал Абад облусунун Сузак району жана Жалал Абад шаарына өзгөчө кырдаал киргизилген. Буйругу атайын буйрук менен күчүн жоготуу деп табылып, өзгөчө кырдаалдар алынып салынды.
Ал эми бүгүн 1 май Европанын бир катар мамлекеттеринде эмгекчилдердин эл аралык биримдик күнү. Бул күн Кыргызстанда алгачкы жолу ошол учурдагы Пишпек, учурдагы Бишкек шаарында 1919 жылдан бери белгиленип келет. Ал эми бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Кыргыз элин 1 май майрамы менен коттуктап, мигранттардын маселесин көтөрдү. Совет доорунан бери сакталып келе жаткан бул салттуу майрам эмгекчилдердин тилектештигин, ак эмгек аркылуу ийгиликке жетүүнүн салтанатын даңазалайт. Эмгекти кадырлоо элибиздин негизги дөөлөтү. Адал эмгек маңдай тер менен гана өндүрүштү өнүктүрүп, бакубат турмушка жана руханий байлыктарга жетүүгө болот. Эмгек адамдарын даңазалаган ушул күнү өлкөбүздүн гүлдөп өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон улуу муундун өкүлдөрүнө чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Эмгек ардагерлеринин турмуштук мол тажрыйбасы, сабырдуулугу жана даанышмандыгы, жаш муунга көргөн камкордугу коомубузду өнүктүрүүдө зор мааниге ээ. Эмгекчилердин тилектештигинин эл аралык майрамында чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн миңдеген мекендештерибизге өзгөчө жылуу каалоолорумду жолдойм. Бөлөк эл, бөтөн жерде сиздер үй бүлөңүздөр үчүн, мамлекетибиздин экономикасы үчүн чоң иш жасап жатканыңыздарды ыраазычылык менен баса белгилейм. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдө иштеп жаткан эмгек мигранттарыбыздын шарттарын жакшыртуу боюнча мамлекеттик деңгээлде иш жигердүү улантылат. Чет мамлекеттерде иштеп жүргөн мекендештерибиздин укугун ар тараптан коргоо, аларга конкреттүү жардам көрсөтүү Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү элчиликтеринин артыкчылыктуу иши. Өкмөт элчиликтердин эмгек мигранттар менен иш алып баруусун жаңы сапаттык деңгээлге чыгарууга милдеттүү. Карапайым эмгекчилердин, убактылуу жалданып иштегендердин, аялдардын жана жаштардын эмгек жана социалдык укуктарын коргоо, эс алуусун камсыз кылуу боюнча мыйзамдардын так сакталышын катуу көзөмөлгө алуу тийиштүү мамлекеттик органдардын негизги милдети. Жаштарыбыздын жаратман күч-кубаты, эмгекти сүйүүсү, мекенчилдик сезими мамлекетибиздин келечегине бекем негиз болот. Урматтуу мекендештер, 1 май жалпы Кыргыз элинин сүйүктүү майрамдарынын бири. Эмгек майрамы бардыгыбызды бир максатка багыттап, элибиздин жашоосун жакшыртууга, мекенибизди кубаттуу жана гүлдөгөн өлкөгө айлантууга чакырып турат. Майрамыңыздар менен жергебизде тынчтык болуп, элибиз бакубат турмушта жашасын. Эскерте кетсек, азыр бул даталуу күн дүйнөнүн 100дөн ашуун мамлекеттен жарандары өзгөчө шаң шөөгөт менен белгилеп келишет. Бул күндүн тарыхына сар эсеп салсак, 1886 жылы Америкада 1 майда жумушчулар 8 сааттык иш күнүн орнотуу талабы менен нааразычылык акциясына чыгышкан. Ошол учурда полиция акцияны күч менен басып, кан төгүүлөр да болгон. Ал эми 1889 жылы жумушчулардын 2 интернационал бирикмеси негизделген. УКМК кызматкерлери мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери кызматтык абалдарынан кыянаттык менен пайдаланышкан фактын аныкташты. Бул тууралуу бүгүн УКМКдан маалымдашты. Маалыматка ылайык, УКМКнын кызматкерлери 27 апрелде Жалал Абад областынан жүк ташып бара жаткан унааны текшеришкен. Текшерүү учурунда жүктүн эч бир тиешелүү документтери жок болуп чыккан. Атайын иликтөөнүн натыйжасында бажы кызматкерлери жүктүн кожоюндары менен сүйлөшүп, импорттук товарды бажы көзөмөлүнөн текшертирбей өтүшкөндүгү аныкталган. Жүктөр декларациясы жок, аркандай үлгүдөгү уюлдук телефондор экендиги аныкталган. Алардын болжолдуу баасы 30 миллион сомго жетет. Аталган факты боюнча Ош облустук прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголду. Кече күнү Ош шаарында дагы ири өрт кырсыгы жүз берди. Өзгөчө кырдаалдар кызматынын берген маалыматына ылайык, бул жолу Ош шаарынын Фурманов көчөсүндө жайгашкан номер 69-үйдөн өрт чыгып, анын кесепетинен 4 үй толугу менен күйүп кеткен. Тутанган телсиз жоону зыянсыздандыруу тийиштүү кызматтарга оңойго турбагандыгы да кабарланууда. Эскерте кетсек, өрттү өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жалпы 5 бөлүм, Ош шаардык куткаруу кызматынан 4 куткаруучу, мындан сырткары 15 милиция кызматкерлери, медицина, газ тармактар, Ош электро ишканасынан бригадалар тартылгандыгы кабарланууда. Тилекке жараша өрттөн жабыркагандар катталган эмес, учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Ал эми жыл башынан тарта республикада бир нече ири өрт кырсыктарынын катталышы тийиштүү кызматтарды эле эмес, коомчулукту да тынчсыздандырып келет. Анын алдын алууга болсо учурда өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Ал үчүн ар тараптуу профилактикалык иш-чараларда күчөтүлгөн таризде жүргүзүлүүдө. Бул жолу мындай иш-чара Базаркоргон районунун Борбордук базарында болуп өттү. Күндүзгү саат 15-тер чамасы Базаркоргон районундагы Борбордук базардан өрт чыкты. Өрт өчүрүүчүлөр кырсыкты канча убакытта зыянсыздандырышат. Бүгүнкү машыгууда тийиштүү кызматтар үчүн дал ушул тапшырма коюлган. Бул окуунун максатында кирилип жазылып турган ушул жерде пожар чыгып,
Ошонун негизинде келдик. Азыркы учурга биздин балдар өз убагында келип, уже толугу менен өчүрүшүп бүтүштү. Жеңчелерибиз толугу менен жетти. Базардын так ортосундагы жолдон кирүүдө дали болсо кыйынчылык бар экендиги өтүп жаткан машыгууда маалым болду. Аны менен катар учурда атайын суу кудуктарынын жоктугу да өзүнчө бир чоң маселе жараткандыгын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ырасташат. Биздин ушул базарда дагы чоң көйгөй бар. Чындыгында себеби дегенде баягы суу пожарный гидрант деген болот. Ошол суу түгөнүп калган учурда олар дагы бир 200 километрге барып суу толтуруп келгенче ал өрт кайра күчөп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз райондук администрация азыр ушу Базар айыл округуна тапшырма бердик. Ушул базардын тегерегинде бир 7-8 ошол суу алуучу гидранттарды ушул май-июнь айында толугу менен бүткөрүп, анан шарт өрт өчүрүү кызматына шарт түзүп берели деген ойдо иш-чара атайын кабыл алынды. Бул базарларда көптөгөн элдер соода кылып, өзүнүн жанынан акчаларды каражат кылып соода сатык кылып отурушат. Анын коопсуздугун базардын ээлери сактап бериш керек, мыйзам чегинде. Ал эми бул базардын ишке киргизилгендигине аз эле убакыт болду. Оозу күйгөн айранды үйлөп ичет болуп, учурунда өрт кырсыгына туш болгон бул жайда азыркы тапта бардык шарттар түзүлүп, жетекчилик тарабынан айрыкча өрт коопсуздугу да өзгөчө эске алынган. Базарды бүт шартын талапка жооп бере турган кылдык. Элдер ар кандай эме болбосун деп камераларды орноттук. 100га жакын камералар орнотулган. Ар бири көзөмөлдө турат. Багындай сууларды, кудуктарды курганбыз. Негизи талапка ылайык кылып курдук. Башка жактарга да сабак болсун, бизге да буга чейин сабак болгон. Ошол нерсени эске алып, бүт талапка жооп берет. Өрт кырсыгын алдын алууга карата тийиштүү кызматтар тарабынан өткөрүлгөн мындай машыгууларды коомчулукта учурда кош колдоп кубатташууда. Себеби иш-чара учурунда адамдар өрттөн кантип сактануунун жолун өздөштүрүүгө да мүмкүнчүлүк алышат. Улкан Кожоева, Байман Тургуналиев, Базар Коргон району. Жалал-Абадта болгон жыйында адам сатуу кылмыштарына каршы кабыл алынган мыйзамдардын 35% гана иштеп жатат. Тийиштүү адистер толук кандуу жумуш аткарбай жаткандыктан адам сатуу кылмыштары токтобой күчөп, сыртка кетип жаткан кыз-келиндердин ар бир 6-чысы адам сатууга каныккан кылмышкерлердин торуна илинип жатканы айтылды. Мына ушундай тариздеги координациялык жыйындын жүрүшү менен Лидаза Камчыбекова таныштырат. Адам сатуу бул азыркы күндөгү глобалдуу масштабдагы кылмыш болуп эсептелинет. Ал белгилүү өлкөлөрдө арзан жумушчу күчүнө болгон керектөөдөн башталып, аягы мажбурлап иштетүү, колдук, күнкордук сыяктуу түрдүү курмандыктарга айланат. Биз азыр алдынан аны иш жүргүзбөсөк, бул бир убакыт келет, бул токтото албайбыз. Ошондуктан элге, ошол жаштарга, биздин келечегибиз жаштар болуп, ошолорго жеткиликтүү биз ошолорго бүгүн түшүнүштөрүн кызматташуу иштерин түзүшүбүз керек да. Мына ушундай таризде башталган координациялык жыйында соңку кездери чет өлкөгө жумуш издеп барып, жалганчылардын торуна илинип сатылып жаткан мигранттардын тагдыры жөнүндө сөз болду. Мындай абалга дуушар болгон жарандардын 85%-на өз ата-энелери айыптуу. Уялбастан жөнөтүп атабыз аякка. Эл көргөн жерде көрүп келет кызын жөнөтөт кошуна. Мени көрүп атат аякка барып. Жыргап атат. Кызыңдын каерде жүргөнүн билбейсиң, кимдердин жанында жатып атканын билбейсиң. Кандай иш кылып атканын билбейсиң, кечирип коесуң аны, бул күйгөнүңөн айтасың. Анан кулчулук эмес, башкалар болот. Иш-чаранын жүрүшүндө бөтөн элде жүргөндөр гана эмес, ал Тургай өз өлкөсүндө да зомбулукка кабылып жаткан замандаштардын абалы жөнүндө да кеп козголду. Мында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын алсыздыгынан пайдалануу менен айрым зөөкүрлөр өз кызыкчылыгы үчүн аларга коордук көрсөтүп жаткандыгы айтылды. Кыйланып жашап аткан адамдардын арасында аларды заманет эткен оңой да. Себептен алар мектепте толук бүткөгөндөр, или үйүнөн ата-энеси менен уруш кетип качып чыккан, алар өтө рискованный поведенческий жаштар ошол жерде болот да. Көңүлдүү жакка бурсактан жакшы болот. Координациялык жыйын өкмөттүн 2017-жылдагы 743-токтомуна ылайык жүргүзүлүүдө. Дал ушундай кеңешмелер мындан ары райондук администрация, мэриялардын алдында да 2018-жылдын 10-майына чейин түзүлүүсү күтүлүүдө. Областтык деңгээлде координациялык кеңештин курамы бекитилет. Бул координациялык кеңеш ушу адам сатуу
багытында иш-чараларды жүргүзөт, алдын алуу иштерди ошондой эле жабырлануучуларга жардам берүү иретинде. Жалал Абад облустук Аймера кризистик борборунун берген маалыматына караганда 2017 жылдан бул күнгө чейин 38 жаран зордук зомбулукка дуушар болгон. Алардын басымдуу бөлүгү жакын туугандары тарабынан Орусия, Туркия жана Кытай эл республикасына сатылып кеткендер. Лида Закамчыбекова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Чындык издеген ишкана кызматкерлеринин үнүн ким угат? Биздин телекомпанияга Кыргыз мамлекеттик жер долбоорлоо институтунун Жалал Абадтагы жерге жайгаштыруу экспедициясынан арыз келип түшкөн. Анда бул ишканага мурда алар менен иштеп, бирок жоопкерчиликсиз мамилеси үчүн эмгек кодексинин негизинде статья менен кеткен адам кайрадан жетекчилик орунга келгендиги ага нааразы болгон эмгек жамаат кабыл албай жаткандыгы айтылат. Арыздын чоо жайы менен Гүлзина Мөндөева таанышып кайтты. Кыз кылыгы 4 күнгө маалым болгондой эле жаңы жетекчиликке келген Кылыч Абдыкадыровдун жумуштагы жоопкерчиликсиз мамилеси мындагыларга дайын. 2014-жылы чарбалык, андан соң бюджеттик топто катардагы адис болуп иштеген менен жасаган жаратылуу жумушу жок болуп, жыл жыйынтыгында аткарылбаган жумуштун саны 50дөн асса, анын 35и Абдыкадыровго таандык болбогондугу мындагы ишкагадар айтып турат. Мындай мамиледен соң жалпы профсоюздук жыйналыш өтүп, токтомдун негизинде жумуштан алуу каралып, статьянын негизинде жумуштан кеткен. Таң калыштуусу ошол адам кайра ишканага жетекчи болуп дайындалышы. Коллектив ага караманча каршы турушуда. Бул акыйкаттуулук үчүн дешет. Эмгек жамааттын кызматкерлеринин наразычылыгы ошол статья менен кеткен кызматкерди кайрадан коюп атат да жетекчилер. Башка бирөөнү койсо дагы мейли. Мындай достойно коюп бериши деген маселе чыгып атат да. Эми ошол эмгек жамааттын чечими менен, чогулуштун токтому менен кеткенди кайра коюп коюу, бул жамаатка дагы мындай бир түкүрүк нерсе да, кечирип коюңуз. Анан бул азыр коррупция каршы күрөшүү болуп атса саясат. Президентибиз баш болуп, президент. Бул да ал жакка да туура келбейт. Бул жаңы келген начальник бизге мурун бир себептер менен кеткен. Ошонун негизинде биз коллектив кабыл албай жатабыз. Базар Коргон районунун Бешикчөн айыл аймагынын тургуну Асылбек мырза да бизге капустан кезип калды. Айтымда жердин катмарын аныктоочу кагаз ала албай, мындагы кызматкердин артынан жыл жүрүп убактысы кеткен. Милдетине кирген жумушту ай эмес, жыл созуп бүтүрө албаган адистин мында жетекчи болуп келүүсүн кубаттабайт. Бир барак кагаз үчүн ошо болгону жарым сааттык иш экен, мүмкүн бир күндүк иш экен. Ошондо дагы ушуну мен 1 жылга жакын чуркадым да. Анан кийин келип ошо документтер бүтүп атканда бу жерден кол койдуруп жүрсөм, бул иштен бошотуп бериптир аны. Анан башкалар кол койду. Мекемеде бирөөнү шунчалык сүйрөп, ишин бүтүрбөй, бир нерсени үмүт кылгандай сезилет экен да, сүйрөп жүрө берсе. Мындай мамиле кылган клиентке болбойт да. Ал эми ишкананын мурдагы кызматкери, азыркы жетекчи болуп келген Кылыч мырза бул жагдай боюнча инчирүү бере албагандыгын айтты. Албетте бул мамлекеттик кызмат, бирок ага бир кезде ишиндеги кемчиликтер үчүн жумуштан алынгандар кайра башчы болуп келсе, ал менен иштеше албаган кызматкерлерде да күнөө жок. Гүлзина Мөндөева, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Быйыл Жалал Абад мамлекеттик университетинин түптөлгөнүнө 95 жыл толду. Ага карата чоң масштабтагы майрамдык иш-чараларда колго алынды. Ал эми экинчи бөлүгүндө болсо күчтүү университет, өнүккөн регион, кубаттуу өлкө деген аталыштагы республикалык практикалык илимий конференция уюштурулду. Конференциянын жүрүшүнөн Мунара Жапарова айтып берет. Илимий практикалык конференцияга облус аймагындагы гана эмес, Борбор калаадан дагы илимдин алдыңкылары келишкен. Алар баяндамаларында канткенде окуу жай мындан ары дагы өнүгө алат деген сыяктуу түрдүү пикирлер менен бөлүшүштү. Изденүү, талыкпай окуу, келечекке карай айкын жолдун түптөлүшүнө салым кошот. Андыктан жаңылануу менен заман агымынан артта калбай, жетишкендиктерди багындыруу мезгил талабы болууда. Тез өзгөргөн коом, азыр көрүп атасыздар, коом аябай тез өзгөрүп атат. Компьютерлік технология аябай тез кирип, биз ошол шартта экономикалык өзгөрүү көп, маданий өзгөрүүлөр көп, глобализация деп атабыз, ошол шартта жашап кете ала турган болуш керек.
95 жыл деп айтууга оңой болгону менен бул жылдар аралыгында нечендеген мээнеттер, тарыхый окуялар камтылып жатат. Жалал-Абад мамлекеттик университети бүтүндөй республикага үлгү алып келчи окуу жайлардын катарына кошула алды. Аталган жайда бүгүнкү күндө 12200дөн ашуун студент, 2 институт, 6 факультет жана 6 колледж өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Коомдун өлкөнүн өндүрүш болот буюрса. Дайым жакшылык билдирет кылышыбыз керек. Мамлекетибиз өнөт, өсөт. Ал ошого туура келе турган адистиктерди даярдаш биздин университеттин миссиясы, университеттин чоң вазифасы болот. Конференциянын жүрүшүндө айрым алдыңкы окуган студенттерге келген коноктор стипендия да беришти. Өлкөнүн эртеңки келечеги болуп саналган жаш улан кыздарды татыктуу билим алууга үндөштү. Жалал-Абад университетинин 95 жылдыгы азыркы күндө өтүп жатат. Бул ушул келечекте болгон ушул жаш студенттерге бул берилген стипендиялар, бул стимул катары берилип, бул студенттерди мындан дагы алдыга болгон максаттарын өркүндөтүү максатында болот. Окуу жай билим берүү жолундагы алгачкы сапарын 1923 жылы кыска мөөнөттүү педагогикалык курс катары баштап, андан кийин педагогикалык окуу жай болуп, мезгил өтүп азыркы Жалал-Абад мамлекеттик университети түзүлгөн. Ал эми Кыргызстандын алдыңкы илимпоздору, белгилүү акын жазуучулары, көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлери ушул жайдын бүтүрүүчүлөрү болушкан. Мунара Жапарова, Баяман Тургуналиев, Жалал-Абад шаары. Жаштардын билимге болгон умтулуусун арттырууда, алар үчүн атай сынактарды уюштурууда өзүнчө чоң мааниге. Алар мындай иш-чараларга даярдануу менен бирге өздөрүнүн таланттарын эле эмес, эмнеге жөндөмдүү экендигин сезе билүүсүнө өбөлгө түзүлөт. Сузак жаштар демилгеси уюму тарабынан мектеп окуучулары арасында акыл ордо сынагынын райондук туруна биздин чыгармачыл топта катышып кайткан. Мен да сиз менен калам. Жок. 12 жаштагы актан бүгүнкү сынакта ат салышкан конкурсанттардан эмес, бирок ал бүгүнкү мелдеште өзүнүн өнөрүн келген конокторго тартуулаган жаш таланттардын катарында. Ал бүгүн улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун балалык кезин чагылдырат. Улуу инсандын образын сыймыктануу менен жаратууга аракет кылган актан андан көп жакшы сапаттарды өздөштүргөндүгүн да жашырбайт. Мен Чыңгыз Айтматовдун кичинекей кезиндеги ролун аткарып атып, адептүүлүктү, билимдүүлүктү үйрөнүп алдым да. Ал эми Сузак районуна караштуу Юрий Гагарин атындагы мектептин 10 классынын окуучусу Мерим бүгүнкү милдештин активдүү катышуучусу. Ал мындай сынактарда эң башкы максат жеңиш эмес, достук экендигин баса белгилейт. Мен үчүн мындай кароо сынактарга катышуу бир өзүнчө бакыт деп эсептейм. Жана ошондой эле биз бул кароо сынактан билим алганды гана эмес, жана башка мектептер менен достук мамилени түзгөндү үйрөндүк десем да болот. Бул финалдык тур болгондуктан биз көптөгөн мектептер менен кароо сынактарда көрүшүп, достошуп да калдык деп ойлойм. Мектеп окуучуларынын билимге болгон кызыгуусун арттырууга өзгөчө көңүл бөлгөн Сузак жаштар демилгеси уюму өспүрүмдөр арасында уюштурулган мындай иш-чаралар өзүнүн жемиштүү натыйжасын берет дешет. Келечекте бизди жаштарыбыздан ушундай бир мыктуу жаштар чыгышын биз каалап, ошо жаштарды биринчиден ынтымактыкка чакырып атабыз. Биринчи айыл деңгээлде өткөрүп, кийин азыр район деңгээлде өткөрүп жатабыз. Ушундай бизди биринчи максатыбыз районубузду көтөрүш. Жаштар үчүн жыл башынан аталган уюм тарабынан уюштурулуп келе жаткан акыл ордо сынагын Сузак райондук маданият бөлүмүнүн жетекчилиги да кош колдоп кубаттап келет. Себеби жаштарды учурда бир эле билимге кызыгуусун эмес, аны менен катар мектеп окуучулары арасында достук мамилени чыңдоого да терең көңүл бөлүү мезгил талабы болуп тургандыгы талашсыз. Билеги күчтүү бирди жыгат, акылы күчтүү миңди жыгат деген тема дагы ушуга шайкеш келет. Бири-бирине айкалышып турат. Ошондой эле тамашоо, ошондой эле акыл ордо, ошого окшогон жаштардын көп сынактары биздин коом үчүн, жаштарды алдыга тартыш үчүн, жаштар биздин келечегибиз, коомдогу эртеги зор күч боло турган иш-чарага мына ушул конкурстар туура келет деп ойлойм. Сузак районундагы мектептер аралык акыл ордо сынагына мыкты деп табылган 4 команда ат салышты. Мыктынын мыктыларына калыстар тарабынан баа берилип, жыйынтыгында катышуучулардын баары уюштуруучулар тарабынан белектер менен сыйланышты. Улкан Кожоева, Баяман Тургуналиев, Сузак району.
Сузак районунда жылдын мыкты окуучусу аныкталды. 100дөн ашуун мектептеги мыктылардын алдыга озуусунун өзү чоң эмгек. 3 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан сынак Сузак райондук балдардын билимин өркүндөтүү борбору өткөрүп келет. Мында окуучунун билим деңгээли, маданияты, өзүн коомчулукта алып жүрүүсү эске алынган. Сынактын жүрүшүнөн төмөндөгү материалдан кененирээк тааныша аласыздар. Жылды мыкты мугалимин аныктоо жыл сайын болуп келгенде эле Сузакта жылды мыкты окуучусу да тандалат. Анда 5 тапшырманын негизинде талаптар коюлган. Албетте алгачкысы таанышуу, көркөм сөз өнөрү, техникалык каражаттар, коштолуп туруучу көрүнүштөр баары эске алынат. Слайдтарын белгиледик. Аркасында кичине мээрет бар да, мээрет кылгандарды өзүңөр карайсыңар. Сынакты өткөрүүдөгү негизги максат окуучуларды келечекте мыкты адам болуп жетилтүү. Анткени айрым убакта сабакты жакшы окуган окуучу жүрүш турушу жакта мыкты эмес же тетеришинче. Сынакта окуучунун билим деңгээли, сүйлөө маданияты, өзүн алып жүрүүсү, китеп, дептер, күндөлүк, алтырсын көтөрүп жүрчү баштыкчасынан чейин текшерилет. Бул убакка чейин жетишкен ийгиликтер үчүн алынган сыйлоо баракчалары предметтик олимпиадага катышкандыгы калыс тартуу тарабынан бааланат. Быйылкы 3-жылда бизде конкурсанттарыбыз 13 айыл өкмөтүнөн 13 окуучуну тандап келгенбиз. Бул 3 этаптан турат. Биринчи этап ушу Сузак райондук билим берүү мектептеринде, мектептер аралыкта, анан заналдык, экинчи этабы заналдык турда биз өзүбүз барып тандап келебиз. Үчүнчү тур бул райондук туру. Ар бир айыл өкмөттөн бирден окуучу келип катышат. Аида менен Кылымбек экөө куракташ, сынакта күчтүү атаандаштардан, бирок ынтымак достукту биринчи койгон курбалдаштардан дагы. Экөөнүн тең максаты жылды мыктысы аталуу. Даярдык жакшы, мага эжекелерим жардам берди, досторум колдоп турат. Бул жерде эң эле мындай негизги бул тапшырма, бул суроо жооп болуп эсептелинет. Негизги тапшырмадан ошол коркконум ошол болду. Суроо жооптордон өтүшкө мындай чоң аракет кылдым. Албетте бул конкурс бизге жалаң гана жакшы пайдасын тийгизет. Биз ушул конкурска катышабыз деп аракеттенип, изденип, анан даярданып келип отурабыз бул жерге. Суроо шарттары жеңил менимче, бирок ошол суроо жооптон бир аз коркуу болуп жатат азыркы учурда. Сузак облустагы эң чоң район болгондуктан 100дөн ашуун мектеп орун алган. Мында окуучулар алгач айыл аймак зона боюнча өткөрүлгөн турлардан өткөн мыктылар. Аларга болгон камкордуктун биринчиси мугалимдердин сапаттуу билим берүүсү. Жылдын мыкты окуучусуна катышуу менен окуучулар ошо билим сапатын аныктап, быйыл ойлоп атабыз спонсорлорду тагы айыл өкмөттөрүнүн жардамы менен ушул окуучуларды Ысык-Көлгө алып барсак деп. Андан кийин быйыл мына Сузак районунун 100 жылдыгы, анан региондорду өнүктүрүү жылына айыл мектептерине көбүрөөк көңүл буруш керек. Калыстардын ар бир берген баалы таблица аркылуу көрсөтүлүп жатты. Жыйынтыгында 5 тапшырмадан тең эң мыкты ийгиликке жетишкен Кызыл Туу айыл аймагында жайгашкан Төрөбаев мектебинин 10-класстын окуучусу Нагима Сардарбекова жылды мыкты окуучусу аталды. Гүлжина Мөндöйбө, Тынычбек Доолдаев, Сузак району. Токтоолу районунда быйылкы жылда Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланган Helvatas Intercorporation ассоциациясы өнүктүрүү саясат институту менен биргеликте ишке ашырган жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүнүн жакшыртуу долбоору аркылуу көптөгөн иштер жасалды. Алардын бири Торкен айыл аймагында жайгашкан мектептер. Анда билим алган окуучуларга ысык тамактар уюштурулуп, ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Мектептердеги балдарды ысык тамак менен камсыз кылуу максатында аталган долбоор аркылуу ашканага заманбап эмеректер жана жабдуулар алынып келинди. Бүгүнкү күндө бул жайдагы ашпозчулар 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларга 5 күн катары менен ысык тамак беришүүдө. Бул долбоор келгенден бери балдар ысык тамак ичип абдан маанайлары жакшы. Биз дагы ыңгайлуу шартта жакшы иштеп атабыз. 2 адам иштейбиз. 5 күн тамактанышат, 5 күндө 5 түрлүү тамак беребиз. Каша, ар кандай суптарды, менюларды өзгөртүп турабыз. Мамлекет тарабынан 1 жана 4-класстардын окуучулары үчүн 10 сомдун акча каражаты бөлүнгөн. Эми болсо долбоордун негизинде ысык тамак ичүүдө уюштурулууда. Ашкана үчүн керектүү жабдыктар да алынып берилген. Бизге бул жердин тамактары жагат. Анткени бул жердин ашпозчулары абдан даамдуу жасашат. Биз ар күнү ар кандай түрлүү тамактарды жейбиз. Биз былтыр болсо булочка, анан болсо сүт ичтик. Азыр болсо биз жакшы горох тамак, күрүч каша жеп калдык. Бекте тамактар бүт жагат.
үйдө ичпеген тамактарды келесте бияктан ичип калабыз. Жакшыртылган мектеп тамактануусу балдардын сабакка келүүсүнө да жагымдуу таасир калтырат. Натыйжалуу окууга, сабакка жакшы катышууга да жардамын тийгизет. Ашканага керектүү жабдуулар алынды, анын ичинен 2 духовка келди, холодильник, ысык суу, муздак суу мурун жок болчу ашканада, ошону орноттук. Андан сырткары стеллаждар келди. Көрүп аткандай мына окуучуларга жаңы стулдар, ашкананын жабдуулары ушулар келди. Анан кийин негизинен ашканага дагы ушу кухработниктерге гардероб келген. Торкен айыл аймагында учурда бир топ жакшы иштер аткарылууда. Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу долбоорунун негизинде Ашыралиев жана Жүндүбаев атындагы мектептердеги жалпы 418 башталгыч класстын окуучуларына 2 нөөмөт менен ысык тамак берилди. Бул жалпы 1 миллион 92 миң сом 240 сомдук долбоор. Анын ичинен долбоордун каржылоосу 910 миң 200. Ал эми коомчулуктун кошкон салымы жалпысынан 182 миң 40 сом. Биздин жергиликтүү бюджеттен, жергиликтүү кеңештин сессиясында ушу депутаттар 10% колдоп беришкен. Соңунда мектептин окуучулары келген конокторго өз өнөрлөрүн тартуулап, ыр бийлерин көрсөтүштү. Зарина Жапар кызы, Бекмат Алишер уулу, Токтогул району. Сиздер ушул вакытка чейин алынган жаңылыктардын толукталган чыгарылышы менен тааныш болдуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. Алдыда эртеңки күнгө карата алынган аба ырайы менен таанышабыздар.